Рахмат. Сөз Мажитова Шарапаткан Мажитовна берилет. Рахмат. Урматтуу кесиптештер, бүгүн мен сиздердин көңүлүңүздөрдө мынагу административдик аймактык реформанын натыйжасында келип чыккан маселеге бургун келип атат. Аламүдүн районунун Восток айылы Свердлов районунун курамына өткөрүлүп берилип, Восток конушу болуп кайра түзүлгөн. Бирок административдик статустун өзгөрүшүнө карабастан тургундардын көйгөйү бүгүнкү күнгө чейин чечилбей келип атат. Тактап айтканда, жол кызматтары турак жай массивиндеги жолдорду, чуңкурларды оңдоо үчүн казып, оор абалда калтырганына 5-чи ай болду. Бул жергиликтүү тургундар үчүн олуттуу кыйынчылыктарга алып келип, транспорт кыймылы кыйындап, шашырыш кызматтарынын жеткиликтүүлүгү бузулду. Авариялык кырдаалдар пайда болуп, бул адамдардын ден соолугуна жана коопсуздугуна коркунуч жаратууда. Бул маселеге тез арада тиешелүү органдардын көңүлүн буруп, жол кызматтарынын оңдоо иштерин тез арада бүткөрүүгө, ошондой эле аткарылган иштердин сапатын текшерүүгө милдеттендирүү зарыл деп эсептеймин. Ушундай жол менен гана биз элдин ишенимин актап, жаңы административдик макамда татыктуу жашоо шартын камсыз кыла алабыз. Экинчи маселе, мен өткөндө дагы айттым эле, бизде Нокен районунун сотунда 1 жылдан бери 5 баланын зордуктоосуна туш болгон кыздын соту мына бүгүнкү күнгө чейин райондук деңгээлден чыкпай атат. Ал 5 баланын жакын туугандары, адвокаттары келбей коюп эле мына бүгүнкү күнгө чейин сот аягына чыкпастан бул кыз зордукталып, кордолгон аз келгенсип, 1 жылдан бери ошо сот эч кандай чечим чыгарбай жаткандыгы экинчи кордук болуп саналып атат. Ошондуктан мен ушул жогорку сотко дагы жеткирип койсоңуздар, протоколдук тапшырма берип, ушул ишти тезирээк аягына чыгарып берсе. Ал өзү инвалид кыз. Азыр эми 17ден 18ге чыгыптыр, өзү сүйлөсүн деп, өзү дудук. Апасына сөз бербестен сотто аябай оор кырдаалды кылып аттыр. Башкача айтканда, бул кыздын психологиялык, өзү оорукчан кыз, инвалид кызга психологияга өтө чоң басым болуп аттыр. Ошондуктан энеси, апасы мына кызымдын ишин тезирээк бүткөрүп берсин деп. Мына 23-жыл ноябрда башталган иш мына бүгүнкү күнгө чейин бир дагы сот чечим чыгарбаптыр. Мына ошону дагы айтты эле, эскертип койгула деп. Рахмат.